Kırgız Respublikasının aymağındağı tüzülgön 2400'den aşık şayloo участоктарынын баары бүгүнкү күндө толук кандуу даярдыкка келди. Бардык бүгүнкү күндөгү акыбалды эске алып, пандемия башка маселелер менен ошого жараша даярдыктар болду. Биз кече өкмөттүн деңгээлинде акыркы шайлоонун алдындагы штабтын жыйынын өткөрүп, ал жерде бардык региондордогу даярдыктар боюнча маалыматтарды алдык. Бир да региондо кандайдыр бир чоң маселе калып, же чечилбеген техникалык мүчүлүштөр калган маселе болгон жок, маалыматтарга ылайык. Бүгүнкү күндө мен ойлойм, Кудай буйруса, элибиз тынчтыкта, акыйкаттык менен ачык айкын шайлоону өткөрүп, биз кечинде өзүнүн уга келгенде Борбордук шайлоо комиссиясынын жыйынтыгын угабыз деп. Эми прогноз боюнча айтсак, ким күчтүү болсо, ким мындай элге туура өзүнүн саясатын жүргүзүп, элге келечекте кызмат кыла турган ушундай партиялар өтсүн. Анан эми кечинде көрөбүз немесин, жыйынтыгын, Кудай буйруса. Эң негизгиси ушул шайлоо тынч өтүп, шайлоодон кийин ошол жеңгендер дагы, жеңилгендер дагы ошол шайлоону таанып, мындай туура болду дей тургандай болуш керек. Ал үчүн өкмөт өз тарабынан болгон мүмкүнчүлүктөрдү жумшап, акыйкаттуу туура шайлоо өткөргөнгө биз шарттарды түзөбүз. Siz кандай максатта келип добуш бердиңиз? Анан негизги ошо добуштардын маанисине токтолуп кетсеңиз. Эми биринчиден ар бир биз айтып атпайлыбы, ар бир жаран өзүнүн бул конституциялык жанагы правасын реализовать эте турган күн депчи. Экинчиден мен бала кезден билем, бул шайлоо деген майрам катары өтчү да. Азыр кандайдыр бир башкачараак мындай немеге айланып кетти. Негизинен эртең менен мен турганда эле мындай майрамдык настроение менен турдум. Экинчиден шайлоо бул жакынкы 5 жылдагы биздин республиканын саясатын аныктай турган бүгүнкү иш-чара да. Жакынкы 5 жылдагы биздин саясатты аныктай турган биздин саясатчылар келет. Мамлекеттин өнүгүшү, экономиканын өнүгүшү, элибиздин шарты кандай болот, кандай кылып элдин турмушун жакшыртабыз, бүгүнкү күндөгү ситуациядан кандай чыгабыз деген маселелердин баардыгын мына эми Кудай буйруса бүгүн шайлоо өтсө, шайлоодон шайланып келген биздин депутаттар менен чогулап чечебиз деп ойлойбуз. Но слухов очень много. Вы же знаете, что вообще мир полон слухом. Я надеюсь, что такого не будет. Правительство будет делать все возможное для того, чтобы все было открыто, прозрачно и справедливо. И мы работали над этим. Надеюсь, сегодняшнее достижение Кыргызстана, которое мы с использованием цифровизации, последние достижения техники проводим, сегодняшнее мероприятие, в принципе, до этого так проводилось. И сейчас, вы заметите, наверное, будет, есть некоторые технологические достижения после того, как последние выборы прошли. Надеюсь, это все даст, скажем, правильные, скажем, населению делает правильные выводы. Да, возможность. И потом, я думаю, что большинство населения наше знает, что у нас будут самые такие в мире прозрачные выборы проводятся в последнее время. Какую партию вы поддержали? Можно я не скажу? Я поддержал партию, которую я, в моем убеждении, он будет служить для народа. Я очень надеюсь на это. Думаю, это так будет. Бүгүнкү эл арасында ушул шайлоодон кийин кайра өлкөдө карантин киргизилиши мүмкүн деген сөздөр айтылып атат. Ушул канчалык эмне? Акыбал чындап эле мындай акыркы бир 10 күндүн ичинде мындай начар жагына барып атат да. Бул бир эле Кыргызстанда эмес, дүйнө жүзүндө. Байкап атасыңар да, мына көп мамлекеттерде аябай эле мындай баягы
жай айында, жаз айындагы болгон пандемиядагыдан дагы азыркы жаңы табылган учурлар абдан көбөйүп кетти. Баягы мына Германияда ошондой болду. Германия жаздагы пандемиядан бир топ жеңил өттү деп айтылган. Францияда ошондой болду, Италияда болуп атат, мына Индия чоң мамлекеттерде, күчтүү мамлекеттерде. Мына биздин статистиканы карасак дагы бизде дагы ошондой маселе пайда болуп атат да. Себеби мына бүгүнкүдө 200дөн ашып кетти. Бүгүнкү күндөгү эртең мененки статистика боюнча. Бул кече күнгө караганда бир топ жогору да. Анан баягы графигин карай турган болсок, бир күн жогору, бир күн төмөн болуп атып, бирок все равно баягы акыркы мындай статистикасы жогорулап баратканы байкалып атат. Биз колдон келишинче могул карантин киргизип, элди мындай кыйнабаганга аракет кылабыз. Бүгүнкү күндөгү шарттар менен чыкканга аракет кылабыз. Эгерде чындап эле мындан да начар болуп баратса, кандайдыр бир мындай карантиндик эрежелерди күчтөндүрүүгө мүмкүн туура келиши мүмкүн. Мен ойлойм, элибиз муну туура түшүнүп менен кабыл алат деп. Анан ушундай шартка карабастан мына элибиз, балдарыбыз окуудан аксап калды деген маселелер чыкканына байланыштуу азыр билесиңер. Эртең бүгүнкү күндөн баштап, 6-дан баштап 2 класстан 6 класска чейин балдарыбыз окуйт. Учурдан пайдаланып айтып коеюн, кээ бир ата-энелер буну кубаттап атышат. Бизге мындай абдан көп каттар келди, суранып, мектепти ачкыла иштеткиле депчи. Экинчи жагынан азыр карасак, социалдык сеттерде, массалык маалымат каражаттарында кээ бир ата-энелерибиз кайра бизди урушуп атышат. Туура эмес кыласыңар, киргизбегиле, балдарды биз жибербейбиз депчи. Ал ата-эненин өз эрки, баласын жибербейби. Мен кече штабта дагы ушул боюнча айтканмын 2 күн мурун. Ата-эне эгерде дистанттык түрдө окутам дей турган болсо, биз ошого уруксат беришибиз керек деп ойлойм да. Эгер ата-эне өзүнүн баласынын ден соолугунан баягы мындай коопсуздугун сакташ үчүн рискке барбайм десе, ал дистанттык түрдө окутканга мүмкүнчүлүгү болсо, ага да биз уруксат беришибиз керек. Бирок 1 класстан 1 класс окуп атат, 2 класстан 6 класска чейин киргизебиз. Шарттар жакшы болуп, бардык эрежелер кармалып, балдарыбыз мындай оорубай окуп баштай турган болсо, мүмкүн андан кийинки класстарды да карашыбыз мүмкүн да. Баары бир турмуш жүрөт да. Мына көрүп атасыңар, дүйнөлүк массалык маалымат каражаттарында атактуу окумуштуулар айтып атат, биз ушул оору менен кошо жашап калышыбыз мүмкүн деп, бул кетпейт бизден деп. Значит, ушул шартка көнүп, ошого ылайыкташтырып жашашыбыз керек. Анан 2 жыл, 3 жыл Кудай сактасын, оору жүрө берсе, биз 2-3 жыл балдарыбызды окутпай кое албайбыз да. Бул анда биздин экономикада, турмушта мындай кандайдыр бир үзүндү болуп калат да, пробел болупчу. Ошон үчүн кандай шартта болсо дагы биз жолун таап, элди ошол баягы мурунку жакшы жагдайда жашап аткандай шарттарга алып келип жашатканга алып келишибиз керек да.